Бисмиллахир-рахманир-рахим. Дагы бир кызыктуу суроо пайда болду. Адамдын башына келген оор кыйынчылыктар сынообу же жазабы? Бул өтө кызыктуу суроо экен. Дал мына ушул суроонун негизинде илгери Али радиаллаху анхуга да келишкен. Али, адамдын башына келген кыйынчылык сынообу же жазабы? Эмне максатта мына ушул кыйынчылык келет деп сурашкан. Алгач ошол Али радиаллаху анхунун жообун айтаардан мурда мен кыйынчылык жөнүндө сөз козгогум келди. Сиздерге дагы суроо калтырайын. Кыйынчылык дегенде сиз акылыңызга эмне нерсе келет? Жаза кетиңиз. Сиз үчүн кыйынчылык бул эмне? Балким бирөө үчүн кыйынчылык финансы жактан болушу мүмкүн. Же болбосо баласы оорушу мүмкүн, жакындары оорушу мүмкүн. Кыйынчылык дегенде биз баарыбыз жанагы жашоону токтоп калды деп элестетебиз. Мындан артык жашоо жок окшойт. Же болбосо бирөөс түрмөгө түшүшү мүмкүн. Койчу, бул кыйынчылыктын түрү аябай көп. Мисалы, кээ студенттер окуганда кыйынчылык көрөт. Бирок анын мөмөсү ал окууну бүткөндөн кийин мыкты адис болуп чыга алат. Кыскасы, кыйынчылыктын артында жеңилдик бар деген сөздү дайым эле угабыз. Ошол кыйынчылыктын тескериси бул жеңилдик экен. Демек, адамга канчалык жеңилдик болгон сайын, жана сөз бар, эшектин жүгү жеңил болгон сайын жаталак болот деген. Ошонун тескериси. Эгерде адамдын башына кыйынчылык келсе, аны күчөтөт. Эгерде адамдын башына жеңилдик келе турган болсо, анда ал жаталак болот. Буга мисал келтирейин. Эгерде имам Сарахсинин башына оор кыйынчылык келбесе, ошол зынданга түшпөсө, балким 15 томдук Мавсуд деген китебин жаза албайт болчу. Балким. Бул жөн эле ой. Же болбосо имам Ал-Жаузи, 7 кырааттын ээси. Эгерде ал дагы кыйынчылыкты көрбөсө, ошол башына оор кыйынчылык келбесе, ошол 7 кыраатты балким окуп үйрөнө албайт болчу. Же болбосо өздөштүрө албайт болчу. Бул жөн эле мисал. Дагы бир мисал, берегирээк кайтайлы. Эгерде Лев Толстойдун башына кыйынчылык келбегенде, бүгүн биз сүйүп окуган чыгармасы балким пайда болмок эмес. Ошол эле Достоевский. Ал дагы башына кыйынчылык келбесе, ал дагы ошондой чыгармаларын жаза албайт болчу. Уилл Джеймс айтат: эгерде адамдын акылына сыйбай турган ийгиликтерди багындыргың келсе, анда анын башына сөзсүз түрдө оор кыйынчылык келүүсү шарт, зарыл дейт. Анткени кайсы эле кыйынчылык көргөн адамдын акыр аягы сөзсүз түрдө бир ийгиликтин, же болбосо бир чоң бир ийгиликтин, ошол ийгиликти багындырган инсанды көрөсүз. Эгерде анын башынан кыйынчылык өтпөсө, балким ошол ийгиликти багындыра албайт болчу. Бул менен айта турган максатым, кыйынчылык мына ушундай нерсе адамды күч кубатка жеткире турган нерсе. Эгерде ошол кыйынчылыкты, азыр Али радиаллаху анхунун сөзү, жообу бар, эгерде ошол жообундай кыла турган болсоңуз. Жогоруда видеодо айттык. Адамдын башына келген кыйынчылыктар сыноо үчүн келеби же жаза үчүн келеби? Дал мына ушул суроонун негизинде Али радиаллаху анхуга да келип сурашты. Али, адамдын башына келген кыйынчылык бул сыноо үчүн келеби же жаза үчүн келеби? Илимдердин ээси болгон Али радиаллаху анху мына мынтип жооп берет. Караңыз. Эгерде ошол кыйынчылык, ошол адамдын башына келген ошол кыйынчылык деп аткан нерсеси Аллах тарапка жакындаткан болсо, демек бул сыноо үчүн келген. Ал эми ошол кыйынчылык Аллах Тааланын алыстата турган болсо, Аллах Тааладан алыстата турган болсо, демек ал жаза үчүн келген дейт. Мен жогорудагы мыкты инсандарды айттым.
Әл-Джаузи, ошол эле Сарахси, имам Сарахси, көптөгөн алымдарды айтып өттүм. Мына ошол алымдардын башына кыйынчылык келди, бирок ошол кыйынчылык келген учурда алар Аллахка кайтты. Аллах Тааланын динине өзүнүн эркин күчүн жумшады, энергиясын жумшады. Демек, алардын башына келген оор кыйынчылыктар сыноо үчүн келди. Ошол эле Фираун, анын да башына кыйынчылыктар келди. Ачарчылык болуп кетти. Бирок ал Аллах Таалага кайткан жок. Кайра ошол куфурлукка кайтты. Демек, анын башына келген кыйынчылыктар ал үчүн жаза түрүндө келди. Көрдүңүзбү, эгерде башыңызга кыйынчылык келген болсо, анда сиз сөзсүз түрдө Аллахка кайтыңыз. Ошол кыйынчылыкты берген дагы Аллах, аны алган дагы Аллах. Эгерде ошол кыйынчылыкты мен туура кабыл кыла турган болсом, сабыр кыла турган болсом, Аллахка кайта турган болсом, демек менин башыма келген кыйынчылыктар бул сыноо түрүндө келди. Анткени бул дүйнө сыноо үчүн жаралган. İnsanların баары бул дүйнөдө сыналат. Ууру берип сыналат, баласын өлтүрөт, же болбосо кандайдыр бир кырсык берет. Дей койчу кырсыктардын бүт баары мына ушул адамда болот. Ал адам менден башка инсан жокпу? Менин башыма эле кыйынчылык келеби деп ойлоп калат. А бирок бүт баарынын башына кыйынчылык келет. Ошол кыйынчылыкты жеңе билген сиз өзүңүз болосуз. Ар бириңиздерге ийгилик. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.